Акыркынын 5 каманы, бирок булар бешөө эмес, тамырлашып кетишкендер. Кландык башкаруу деп ушуну айт. Дастан Жумабеков жогорку кеңеште депутат, Сабыр Жумабеков Бишкек шаардык 4-оорукананын башчысы, Эстебек Жумабеков Ысык Атар ОВДнын башчысы, Алмазбек Жумабеков Нарын ОВД башчысы, Замырбек Жумабеков Таласта прокурор, Салмоор Жумабеков Бишкек УКМК ГКНбнын башчысы, Канат Жумабеков Таласта Маймак ЭЭА СЕЗД ген директор, эже карындаштарына дары-дармектерди оптом дүгүнөн саткан фирмалар катталган. Жумабековдор 11 тууган, ал эми мурдагы төрага үйдүн кичүүсү, белгилүү хирург, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун директору Сабырбек Жумабеков анын агасы болот. Агаларынын бири Талас областында прокурор, дагы бирөө Ысык Атар ИИБтин башчысы. Алмазбек Жумабеков Нарын облусунун ИИБинин башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирет. Кыргызбек Манаспай. Асел Кадырбекова, Сабырбек Жумабеков өмүрүмдү сактап калган. Ырчайым Асел Кадырбекова өзүнүн Инстаграм баракчасына травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековду колдоп пост жарыялады. Анын айтымында Жумабеков ырчынын өмүрүн сактап калган. 1,5 жылдан бери ден соолугу менен убарамын. Бактыма менин дарыгерим ушул адам болуп калганына чексиз ыраазымын. Өмүрүмдү сактап бутка тургузуп койду. Ушундай врачтарды сындырбай, башка өлкөлөргө кетирбей, пайдабыз тийбесе да, зыяныбызды тийгизбей койсок жакшы болмок деп жазган жеке баракчасына. Эске салсак, 26 июнда Бишкектеги Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана Honda Odyssey автоунаалары кагышкан. Анын айынан Camry автокөлүгүндө бараткан Асел Кадырбекова катуу жаракат алып, мээси чайкалып, моюн омурткалары менен акыреги сынып реанимацияга түшкөн. Булак кактус KG. Президент Садыр Жапаров Пекин шаарындагы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 4 февралда Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарында өтүп жаткан 24 кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышты. Иш-чара Куш уясы деп аталган Пекин улуттук стадионунда өттү. Аземдин катышуучулары менен меймандарына, анын ичинде чет мамлекеттердин жетекчилерине, чет элдик делегациялардын өкүлдөрүнө жана эл аралык уюмдардын жетекчилерине заманбап технологиялар жана атайын эффекттер колдонулган театралдаштырылган оюн-зооктор көрсөтүлдү. Спортчулардын парадына атамекендик лыжачы Максим Гордеев катышып, стадиондо Кыргызстандын желегин көтөрүп өттү. Аземдин соңунда КР төрагасы Си Цзиньпин оюндарда ачык деп жарыялады. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасында иш сапары менен жүрөт жана анын алкагында кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын расмий ачылыш аземине барды. Султан Досалиев. Кыргыз-тажик чегара ачадагы Россиянын ортомчулугу керек. Кыргыз менен Тажикстандын ырбаган чегара жаңжалынын бүтө турган аягы көрүнбөйт. Ал ортодо эки өлкөгө Орусиянын ортомчулугу керек деген сунуштар көтөрүлө баштады. Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси Мирослав Ниязов BBC-ге берген маегинде мындай кадамдын зарылдыгына өзүнүн жүйөлөрүн айтты. Москваны чакырып, алар жардам берсе, кризистен чыгып кетербиз. Анткени биз өзүбүз чече албай атпайбызбы? Россия ортомчу болушу керек. Анткени чегара боюнча документтер Россияда. Алардын архивдеринде көптөгөн материалдар бар. Бул менин жеке оюм. Ортомчуну албасак болбойт, өзүбүз чече албайбыз. Эки мамлекет бир ор коюп көрүнүп калды. Зарылдык болсо Россияга кайрылуу жөнүндө маселени ойлонуп көрөрүн. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев РИА Новостиге өткөн жылы айткан эле. Эгерде кандайдыр бир себептерден улам биздин өлкөлөр мунаса таба алышпаса, анда биз албетте Орусия же башка боордош өлкөлөрүбүздү жана аймактагы өнөктөштөрүбүздү сүйлөшүүлөргө тартуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгабыз деген ТИИМ башчысы. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара чатагын чечүүгө ортомчулук ролу жөнүндө Россиянын өзүндөгү бийлик чөйрөсүндө да сөз болууда. Интерфакстын кабарлашына караганда, Федерациялык кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин башчысынын орун басары Владимир Жабаров эгер аталган өлкөлөрдөн кайрылуу болсо, Россия ортомчулук ролду аткарам деген. Бирок буга жетпейт деп ойлойм. Эң башкысы, Кыргызстан менен Тажикстандын жетекчилери кыраакылык кылып конфликттин күчөшүнө жол беришкен жок. Биз жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүбүз да. Өткөн жылы апрелдин аягында чегарадагы куралдуу кагылышууда Кыргызстандын 36 жараны,
Тажикстан тараптан 12 адам курман болду. Ошондон кийин президент Садыр Жапаров эрегишпей Рахмондун чакыруусу менен дүйшөмбүгө барып келди. Анда эки президент эмне деп сүйлөшкөнү, кандай макулдашканы элге ачык айтылбады. Чегарага чектеш айылдарга капыстан кол салуу убагында бейгүнөө өлүм болгон адамдар өрттөнүп талкаланып тонолгон үйлөр үчүн ким качан жооп берет, жазасын алат деген суроо элдин жүрөгүн эзип келатат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Тажикстан тараптан чегарага чектеш айылдарга куралдуу кол салуу боюнча 10дон ашык кылмыш иши козгогон. Ал иштердин тергөөсү эмне болду, кымындай кабар жок. Тажиктер дагы өз кезегинде кыргыздарга каршы иш козгогон. Эки жак бири-бирин агрессор атап тирешип турган. Мамлекет башчылар жолугуп сүйлөшкөн менен андан кыйраган жылыш болбогону көрүнүп турат. Куралдуу кагылышуу жаңы жылдын башында кайрадан кайталанды. Кыргызстандын 12 чегарачысы жарадар болду. Тажикстандан 2 адам каза таап, 10 адам жарадар болду. Кыргызстан чегарага чектеш айылдардан 11 миңден ашуун адамды түн катып эвакуация жасады. Чегараны тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиялар мунаса таба албаса, октябрда ишин токтотуп койгон эле. Эми чегарадагы соңку кагылышуудан кийин анын ишин жандантууга аракет болууда. Бирок алар кол койгон протоколдор боюнча Кыргызстандын ичинде көп нааразычылык болуп жатат. Чегара чатагын жөндөөгө башка өлкөлөрдү ортомчу кылуу жөнүндө маселе мурда кийин талкууланып келген. Атап айтканда, Орусияны Казакстанды чакырып, буунун өкүлдөрүн ортого алып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө убагында сөз болгон. Бирок Кыргызстан убагында бул сунушту четке каккан эле. Чегараны эки эле мамлекет чечиш керек, бирөөгө кийин доомат кылбагандай кылып, бир тарап дагы эч качан ыраазы болбойт экен ортомчунун чечимине. Ошондуктан кандайдыр бир тараптарды аралаштырып туура эмес деп ББСге Кыргызстандын чегараны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиясынын мурунку башчысы Саламат Аламанов билдирген. Ырас, Москва четте карап турган жок. Бир уюмдагы эки союздаш өлкөнүн кармашып тытышканы балким ага кереги жок. Бирок кайсы кырдаалга гана болбосун, анын өзүнүн кызыкчылыгы бар эмеспи? Бул өлкөлөр жардам сурап турса, аларды чоң агасындай болуп жараштырып койсо, Кремлдин эле кадыры өсөт. Бул өлкөлөр анын тилинен чыкпай атканын аткарып, этегин кармап жармашып турса, мындан артык саясий упай барбы? Байкоочулардын баамында Кремль азыр деле кайсы бир деңгээлде бул ишке көчөгө артында киришип жатканы шек туудурбайт. Өткөн жылы Садыр Жапаровдун Сочиге болгон сапарынын, Рахмондун Москвага болгон сапарынын негизги темасы жалаң эле Афганистан болгон жок. Чегарадагы куралдуу чыр-чатактар дагы биринчи кезекте турган маселе эмеспи? Москва кандай кеңеш айтты, кандай шарт койду же көрсөтмө берди? Анын баары дипломатиялык протоколго ачык жазылбайт. Бирок чегара кризиси создугуп курчуган сайын Орусия үчүн бийлигишүүгө ыңгайлуу маневр түзүлүп жаткандай. Бул жагынан Москванын дагы өзүнүн планы, алыска караган стратегиясы бар экени шексиз. Кыргыз-тажик чегарасында кайра-кайра кайталанып жаткан куралдуу кагылышуулардын бир себеби чегарадагы талаштуу жерлерди чечүүнүн оор болуп жатканында эле эмес, ошол көйгөйдүн геосаясий кызыкчылыкта колдонулуп жатканында деген пикир айткан эксперттер болууда. Москва башкарган аскердик блоктун пассивдүү позициясынын да себеби ушул жакта дейт Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алик Орозов. Негизи ЖКК өзүнүн ичинде ушундай чыр-чатак чыкканда өзү басып коюш керек. Кезексиз саммит чакырып, маселени чукул карап, чара көрүш керек эле. Бир блокту союздаш өлкөлөр чабышып жатат. Алар Рахмонго болушат, ошон үчүн карап турат. Рахмон ошондон пайдаланып атат. Мындай болушу керек эмес. Биз ЖККда калганга аргасызбыз. Кыргызстан качан жардам сураганда алардын аскери кирет. Бул саясат, аскердик каражаттар менен саясий оюн болуп атат. 5000 жылдан бери болуп жаткан принцип бөлүп жарып анан башкар деген. Бири-бири менен согуштурат, анан келип тартип орнотот. Булак 3w.bbc.com. Акын аалы Туткучов уулуна: менин атам сеникинен жакшы эле, эркек качан айфон чукуп жатчу эле. Менин атам сеникинен жакшы эле, адал иштеп, адал тамак тапчу эле. Айткан акыл насааттары жакчу эле, барага дагы жокко дагы бышырды. Балдар жейт деп кээ күн ачка жатчу эле. Анда билбейм, интернет не, акча не, учкаштырып минген аты кашка эле. Кула баска кучактасам атамды, ал жаккансып ого бетер чапчу эле. Сенин атаң андай эмес, пас неме, эркек качан айфон чукуп жатчу эле. Сен дейинде ат чаптырып байгеге борпон кылбай бышырыптыр башта эле. Düşün oğlum, бул сөзүмдү калп дебе. Сен шаардык ак кол, борпоң ак дене. Менде күнөө аяп жүргөн силерди. Менин атам сеникинен жакшы эле.
мээнеттенип мекенине жакса экен, мени тартпай чоң атасын тартса экен. Үмүтүм бар, мурун чыккан кулактан кийин чыккан мүйүз өсүп ашчу эле. Булак Сокол Чекит Медиа.